Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күн. Назарыңыздарда Талас ФМ жааматтык радиосунун алып баруучусу Айгүл Сакеева. Кыргызстанда бала тарбиялоодо стереотиптер абдан көп. Алардын бири баланы аял гана тарбиялайт. Эркек киши балдарын ээрчитип жүрбөйт жана башка. Бирок Талас шаарынын тургуну, жарандык активист, мугалим Азамат Асейин уулу минтип ойлобойт. 31 жаштамын. Мектепте география мугалими болуп эмгектенем. 2 кыздын сүйүктүү атасымын. Бала тарбиялоодо бир нече принциптерди карманганга аракет кылам. Эң биринчи кезекте ал инсандарга жалаң гана жакшы нерселерди көрсөтүүнү, үй бүлөдө сүйлөшүүдө дагы жалаң гана билим берүү, же болбосо кыздарга тиешелүү гана маселелерди сүйлөшүүгө басы менен биргеликте аракет жасайбыз. Азамат үйлөнгөнгө чейин баланы бакчага бербей, ата-энеси тарбиялаганы жакшы деген принципти карманып келген. Бирок келинчеги экөө тең кызматкер болгондуктан балдары бакчага барат. Азамат түшкө чейин мектепте сабак берсе, келинчеги кечке чейин банкта иштейт. Кыздарыбызды бала бакчага беребиз. Бирок мүмкүн болушунча кандай бошосок ошол эле учурда алып кетебиз. Биздин балдар милдеттүү түрдө эртең менен саат 8ден кечки саат 5ке чейин жүрбөйт. Мен ошол мектептен бошосом эле саат 3төн баштап бала менен болгонго аракет кылам. Азамат кыздары коомго эрте аралашып, өздөрүн алып жүрүүсү үчүн эл менен туура мамиле кылуу маанилүү деп эсептейт. Ошондуктан мектептен тышкары коомдук иштердин баарына кыздарын ээрчитип жүрөт. Мектепте болсун, же болбосо кошумча мен семинар тренингтерде өтүп жүргөн дагы менин жанымда жүрө беришет. Кичүү кызым 4 жашта, улуу кызым 5 жашта. Экөөсү тең саякатка чыгуу, же болбосо иш чараларда жүрүү, өзүнүн коомдо алып жүрүү баардык маданиятын баарын тең өнүктүргөн деп айта алам. Себеби дегенде алар адамдарга кандай мамиле кылыш керек экенин, өзүн кандай алып жүрүш керек, ушул нерселердин баарын тең жакшы өздөштүрүшкөн. Азамат келинчеги менен кыздарына жакшы нерселерди гана көрсөтүп, үйрөткөнгө аракет кылат. Алар балдардын кичинекей кезинен эмоцияларын аярлаш керек деп эсептейт. Наристеге кичинесинен гармонияда жашоосуна шарт түзүп берген болсоң, ал мээримди, ал бакытты, ал тарбияны жакшы багытта алган болсо, кийинки жашоосунда дагы ал чөкпөйт. Биринчиден, экинчиден башка адамдарга дагы муктаждыгы жаралбайт. Кичинесинде мээримди ала албаган бала кийин картайганда дагы сага эч кандай мээрим бере албайт. Азамат кыздарын ээрчитип жүргөнүн коом дайыма түшүнө бербей турганын, аны сындаган адамдар да бар экенин айтат. Көпчүлүк учурда менин айланамдагы адамдардын баары тең таң калышат. Эмне себептен ээрчитип жүрөсүң, энеси карабайбы, бала бакчага бербейсиңерби деген пикирлерди көп угабыз. Бирок мен элдин пикири менен эсептешип жашабайм. Бул кезге чейин психология багытында, бала тарбиялоо багытындагы китептерди окуганыбызда, өзүбүздүн анализдөөбүздүн натыйжасында биз бала менен көбүрөөк болуу процессин өзүбүз жактыргандыктан улам коомчулуктун пикирин эсептешпестен тарбиялап келебиз. Жыйынтыктары жакшы, ойлонуу деңгээли, ата-энеге же болбосо адамдарга кылган мамилеси бүт баары тең толеранттуу болуп өсүп келе жатат. Баланы өстүрүүдө ата-эне бирдей милдеттүү. Каарманыбыз айткандай, бала менен бирге сапаттуу убакыт өткөрүү абдан маанилүү.